Суроо жоктун алдында эле эскерте кетейин. Көпчүлүк жерге барганда эле дароо эле мектеп, бала бакча, спорт комплекс, анан таза суу жөнүндө айтып атасыздар да. Эми бул 4 маселе боюнча биз күнүгө өкмөттө күнүгө жыйын, күнүгө ушул сөз. Мисалы таза суу боюнча биз жылына 20-дан 30га чейин айылдарды таза суу менен камсыз кылып, жылда ошентип келатабыз. Ошо сиздердин айылда таза суу жок болсо ага да жетебиз. Анткени мына министр отурат, туруп коюңузчу жогунда. Ар бир айылда кайсы айылда таза суу менен камсыз кылына элек бүт учетто турат, менде да мына могу жерде турат. Анан ага ошо жеткиче чейин эле бул жерде ошо жарым саат, ушу 2 саат жолу ушу болсо 2 саат боюнча таза суу, мектеп, анан спорт комплекс, анан деп неме кылбай, бала бакча деп. Мектептер боюнча мына билесиздер, акыркы союз чачыраган мезгилден бери мектептер почти салынган эмес десек болот. Ар бир мектебиз, ар бир айылда тетиги 60-70 жылдагы мектептер, 80 жылдагы мектептер болчу. Акыркы 5 жылда мына биз бир 1000ден ашык мектеп салууга окшойт болжол менен. Ошентип 3,5 миң айылга чейин жетебиз, эгерде мектептер эски болсо. Аны дагы мынакей 100дөгөн мектепти, жылына 100дөн мектеп салып келатабыз. Мына Оштун өзүнө эле, шаардын өзүнө эле 15 мектеп салып атабыз. Бишкектин өзүнө эле 35 мектеп салып атабыз. Мына ушу күзгө чейин, сентябрга чейин беребиз. Анан ар бир айылдарда жанагы урайын деп калган, МЧС окуганга болбойт деп берип справка берген айылдарды дагы алмаштырабыз. Ошон үчүн баарын бир жылда алмаштырып коюш кыйын. Ошон үчүн жыл сайын ушу ар бир айылга жетип барып атабыз да. Бул бир. Экинчи андан кийин бала бакча боюнча дагы күчүбүз жеткен айылдарга акчабыздын чөнтөгүбүзгө жараша салып жеткизебиз. Ар бир айылга ошо бала бакча жеткизишибиз керек акыры 30-40 жылдарга чейин. Андан кийин ошондон кийин анан спорт комплексти айтсаңар болот да. Андан кийин анан спорт комплекстерди салалы. Биринчи кезекте биз таза суу, мектеп, бала бакчаны бүтүрөлү, анан спорт комплекстерге өтөлү да. Ушуларды мындай бир сөз кылбай, мындай мен чече турган, республика чече турган маселелерди айтсаңыздар, анан эгерде адилетсиздик болуп атса, калыпсыздык болуп атса, тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан, сот тарабынан, прокуратура ошолорду айтыңыздар. Жанакы ушул маселелерди айтпай тез айтсаңыздар, ошондо жыйындагы тез бүтөт. Сиздерден кийин мен Алай районуна барам, ошого дагы баягы убакытыбыз менен деп убагында жетип баргандай болот. Анда сурооңуздарды бере бериңиздер. Рахмат, Кожоевич. Биринчи микрофон. Урматтуу Садыр Кожоевич, биздин айылга куш келипсиз. Мен жеке айыл тургуну болом. Акимбекова Жамбы, күйөөм Кутумат менен калп жерден жала жабылып, камап кетти. Акимбекова Жамбы. Жамбыжы. Астыңыздар деле айтып туруңуздар. Күйөөм Акимбекова рахматулла. Өзү да 3-чү топтогу майып. Азыр Молдованга 27-де оор ахвалда оор жыта. Ошого карап бериңизди сурайм. Рахмат, Алла разы болсун. Эмне болуп? Кылмыш эмне кылмыш? Куржала жабылып камап. Эмне куржала, эмне деп шашпай айтып берсеңиз, куржалабы же башкабы азыр мына буякта тиешелүү органдарда отурат. Беттештиребиз сиз менен. Кана? Жар башынан бирөө өлүп калса ошол машинеде сен барсың деп күйөөм өзү оорукчан бир көзү да көрбөйт. Бир тиши жок оорукчан менен ушу калчара жабылып кетти да. Кайсы орган тергедилер? Милициябы, прокуратурабы же улуттук коопсуздук кызматыбы? Чоңарайдан Оштон келди. Сиздикиби? Кана айтыңызчы. Саламатсыздарбы, Садыр Кожоевич. Өзү оорукчан үчүн токтогумай. Угуңуз туруңуз азыр. Чоң айылдын тургундары бул иш боюнча 2022 жылы 16 октябрь күнү Жусупов Шамбул жансыз денеси суунун боюнда табылган. Ал жерде 2 күнү 2 адам аларга жаракат келтирип ошонун жыйынтыгында каза болгон деп чечим чыккан. Бул боюнча соттолуп, өкмөттүн сот жолуна тартылган. Бирөөсү 12 жылга, бирөөсү 10 жылга. Өлгөн киши колду болгон. Ооба. Ölümüne ошо 2 киши. 2 кишиден өлүп болуп чыккан. Бул кишинин жолдошу, анан дагы башка киши бар. Өкмөт. Далилдериңер беле? Далилдеп тергөө болуп сот коюп, соттун чечими чыккан. Эмне болуп өлтүргөн экен? Мушташевпи же эмне болду? Булар чоң отуруп ошо бири-бирине залалга келтиргенде ошо кесепет менен каза болуп калган да. Получение травмы. Мушташев. Ара ишкем нерсе. Барай чоң. Ара чоңашкан. Сот, анан соттагы туруп бирдеке айтайын деп атат. Саламатсыздарбы, Жок соттун төрагасынын орун басары Камчыбек. Бул иш Жок сотко чейин жеткен 25 январь 23 жылы өкүмдөр күчүндө калган.
Birinci, ikinci instansiyanın күшінде қалған, бардық экспертиза, дәлелдер шыққан беле. Қанша жылға сотталды беле? 15 yıl değil. Bürok bunun ofisine katıştırıcı. Saat 10'da uyga bargan. Tatlı da yerden 3 günden keyin aparıp kanat, şuna kurcalatıp kanat koydular. Hazır o ahval orada. Emi bunday kılalı, Karabiye'nin sottun ağzını diyen geçlerdi. Oğuz, oturunuz. Sottun gücüne girgenken, emi sizler arız yazsanızlar, bizde bayakta janakı ırayın veriyor boyunca 15-16 kişiden durgan komissiya var. Ar tarmaktan çoğulgan prezidentin administrasyada. Arız yazsanız, anan ben oşa sizin arızınızdı jana ırayınga, je özü yazsın, je siz yazsanız dele bolot. Yürütük alçaktan bola örelim, gelince yazsın. Arız yazıp sizge taşlardım. Arız emes, ırayın dep, arızınızdı emes. Irayın dep yazılar, anan ben komissiyaga beren, komissiyadağı anan tergep bayakı teriştirip çıkar. Tuura kozgolgon bu, ekspertizaları kanday bolgon, sottun çeçimi tuura çıkan bu, tuura emes çıkan bu, alar da izildep çıgat da anan maga gelip aytat. Tuura ile çıkıptır, je olbosa tuura emes eken depçi. Anan ırayın beremiz biçe, berbeyimizden anan çeçim kabul alabız. Düşündünüz he? Düşünüklü oldu mu? Keyinki mikrofon. Ekінші mikrofon. Ben Kamardır Yılmamak. Tekerli aile hükümetinde Karateyit ailesinde cesaretim. Casim Toptonga Kürde. Bilim Güğümün. Enstitütten işimin. Şu zerde tesisatlarımızda 40 kişi arz yazılarında boşalt arzın negezi uyudan beri seçilmedi. Bana seçilmeden için bir şeker var karasam seçiliptir. Yok, seçilmede kiliptir. Aksası kararına eken. Şimdi bir getirsem, Hazır, cekendi ayının adı atasın mı? o cekendi Balabakça. Deme karateyiz aynı. O da destat bir memleket iç salgan enes. O zabı bir destat var o 7 kilometre karamıktır yanında sürer. Bizim kışta Çoğun Cağı'da o yüzden oradan kötülük geliyor, bol öteken, bazı sadece geçecek, simetans dayan, preksi dayandı kötülük geliyor. Boşuna bir aksa, karacatı, ötlet yok, aklında da yok. Kayseri dediğiniz cekendi gibi çakar. Karate aynı. Karate çeker anlatıran. O zaman kişine aksa verseniz, küçük parmağı kadar. Vardı o küçüktü, görüp geldin. Bana onun tarafını rahmet aytam. Ağartı ministrlik aytam, murdağı eski canı akıllarına da rahmet aytam, şulardan candan benim, şu işte büttiyemiş ama kişine aksa verseniz de şunu et sularına da Oldu, düşünüktü. Yurtlarımıza, sizin dayalımız bu yıl büdjette karalgan mesela, endigi жылkı büdjetke girgizgen dağı aprel ayından başlap salıp endigi жылы. 3-4 ayın içinde bütürüp veresinler. Bulan hem düşündüğünde çegarada turasınlar mı Karateyit'e? büyüyecek Çegara ayından. hizmetesiniz abi. Boldu, bileriz. Yiyinki жылдың büdjetine girgizip, özel olarak alıyor. Çegarada turgandarga test salp bereli de otam değil mi? Çegara ayınlarına. Bakul Sadır Nurgozovich, men Narod Korgun ayının yaşauşusu Can Botoviç Şararı'nın birinci mesele şu Narod Korgun, Güç Korgun yolu üzerinde. Özümüzde belgili bu stratejiyalik yol rayonun halkına, jana rayonga öte ekonomikalik jaktan мәмілі жол көп жылдардан бері іш башталып, бүгінгі күнге шейін пайдалануға берілмей тұрады. Ушул жолды пайдалануға беруді, жана жолдың құрылышыны жандандыруды, жеке өзіңіздің көзөмөлүңүздү алууну элибиз өтүнөт. Жана мындай айтканда, бул жолдун узундугу 117 километр болсо, анын 50 километри биздин райондук 16-чы Жолдескі işxanasının balansasında тұрады. Бұл өте татар зона, ал жерге 4 көпірі, 2 ашылды, жолын кеңейтіп оңдаш керек, қосымша күштер керек. Министр айтыңыз, қайсыл деңгейде жол? Саламатсыздарбы, чоң агай. Народ коргону үч болгон жол 120 чакырым. Мурдагы жылы долбоорун даярдап бүткөнбүз. Долбоордук баасы 8,5 миллиард сом. Biz investorlarga da karılıp alacağında işleyemiz. Bürok hazır koşulda bizde
республикалык азыркы действующий жолдордун баарын оңдоо иштери башталган. Ушул бүткөндөн кийин поэтапна карашыбыз керек, же болбосо инвестор менен карашыбыз керек. Жол өтө татаал, 3600-3700 бийиктикте өтөт. Бул жергиликтүү маанидеги жол азыркы учурда биз реконструкциялап 4-категорияга чыгарышыбыз керек. Кече сен, по-моему, Талдыкка барып келдиң, а? Талдыкка. Мен Талдык менен өтүп келдим бул жакка. Өтүп келдиң. Талдыкка биз туннель неме кылалы деп өтүп келек, пландаштыралы деп өтүп келек. Ошол кайсы деңгээлде турат? Ал маселе дагы бар. Азыркы учурда ал баягы идея катары эле ТОсундагы баштай элекпиз. Бир 7-8 чакырым болот, бир 20-25 чакырым перевалды кыскартат. Перевалда болсо 7-8 чакырым туннель болот. Туннель түзүп тешип өтсөк, туннель тешип өтөт. В общем, биздин планыбызда Талдыкка дагы туннель менен өтүү планыбыз бар, туннель казуу. Аны дагы ушу кийинки жылда келе жаткан жылдарда туннель салабыз аяка. Эми жолдун эмесин айтып берди сиздерге. Акыбалыбызга жараша, ал күчүбүзгө жараша бүтүрөбүз жолду. Çoğalay Zirgesi'nde yapış gelip söz. Ben Ceken'in aile hükümetine karşı Çuluk aile turgulu Jarkınbay'ın anat kol. Çuluk aile oyça bir mesele oyça gelgenin mesele su, taza su, jara suva su. Bul boyunca hazır эле hakimdin kabinetinde кеңешме өттүк. Бул боюнча айтып берсиңиз. Ondan sonra demeden paylaştılar görüp gitti. Hakimdin жообуңуз, hakimдин жообу. Кана айта баштаңыз. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Чулук жана Калдык айылдарынын суу катышуусу менен камсыз кылуу максатында жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, проекти даярдалып жатат. Быйыл бүтүрүп курулушун баштап 2027 жылы ишке киргизип беребиз. Чулук айылында 100 гектар айылды басып турган жер суу менен камсыз болот, кошумча 30 гектар жерди айдоо суга түрүнө которуп беребиз. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Чоңалай өрөөнүнө куш келипсиз. Менин атым Шайыргүл. Мен 84 жаштагы атамдын кайрылуусу менен келип отурам. Менин атам Мамакайнов Рыскул. Бүгүнкү күндө 84 жашта. Ушул Чоңалай районуна караштуу Карамык айылынын Ленин орто мектебинде 42 жыл эмгектенип, катардагы мугалимден баштап мектеп директорлугуна чейин эмгектенди. Бирок бүгүнкү күндө эмгеги бааланбай, эмгек сиңирген мугалим наамына документ тапшырганбыз, ушул күнгө чейин ала албай жатабыз. Атам директор болуп иштеп жүргөн күндөн баштап 1981 жылы Чоңалай районунда ал мезгилде техника жетишсиз, өтө катаал кыш 6 айга созулган мезгилдерде ушул Чоңалай районундагы алгачкы заманбап 2 кабаттуу заманга шайкеш келген типовой мектепти курдурган. Ал мектептин башка мектептерден өзгөчөлүгү 12 компьютерлик кабинет ачылып, кыздарды чеберчиликке окутуу үчүн 8 тигүүчү машиналарды, эркек балдарды устачылыкка окутуу үчүн 5 станок, шофёрлукка окутуу үчүн ЗИЛ 34 маркасындагы маска машина жана 75 маркасындагы трактор ушундай эмгектерди кылган. Жана 1 гектарга картошка егип, 60 койдун башын 60ка жеткизип, окуучуларды ысык тамак менен камсыз кылып турган. Жакшы, менин суроом бар сизге. Менин суроом. Канча жыл мугалим болуп иштедиң атаңыз? 42 жыл мугалим болуп иштеген. 42 жыл. Ошол атамдын эмгегине Болду, түшүнүктүү. Мен азыр жообун берейин сизге. Убакытты үнөмдөйүн, жообун берейин. 2020 жылга чейин билесиздер, мындай сыйлыктар, мисалы, сыйлыктар, заслуженный деген, баатыр деген, жана башка бардык акчага сатылып келген, мына госоргандагылар отурат, эч кимге жашыруун эмес. 10 000 долларга чейин болчу. 5 000ден 10 000 долларга чейин болчу. Анан мен 20 жыл келгенде муну ревизия кылдырганмын. Кана сыйлык алгандардын бардыгынын фамилияларын көтөрүп чыгып, ким кандай алган, канча жашта, эмгеги сиңгенби сиңбегенби деп туруп, 1,5 жыл ревизия кылдырганда 30га чыга элек мугалимдер, врачтар, тааныш билиштик кылып акчасы барлар, заслуженный алып алгандар чыккан.
эки ырырдап чыгып койгон жап-жаш кыздар, балдар, заслуженный артист, эл артистин алып алгандар болуп чыккан. А 30 жыл, 50 жылдан бери эмгеги сиңген аксакалдар, эжелер, апалар, ушундай албай жүргөндөр болгон да. Ошон үчүн 2021ден баштап биз 300дөп, 400дөп сыйлык бердик, билесиңерби? Мен тапшырып аттым го. Жылына 2 жолу, 3 жолудан тапшырып аттык анан. Жалаң ушундайларга тапшырып берип аттык да. Баягы эмгеги сиңген 30 жыл 60ка чыккан, 70-80ге чыккандардын баарына 84 жашта экен. Ömür uzun bolsun dagы деле эмгеги 40 канча жыл мугалим кылган болсо бул адам татыктуу. Анан биз берип бүткөндөн кийин, эми бүттү деп эсептегенден кийин, баягы чыныгы эмгеги сиңгендерге берип бүттүк дегенден кийин биз сыйлык берүүнүн эрежелерин өзгөртүү боюнча тапшырма берген. 47 сыйлыктын түрү бар экен бизде. Сыйлыктын түрүн эле жаза бериптир. Анан кийин биз аны бир 20га түшүргүлө деп 20га түшүрткөнбүз. Жогорку кеңештин дагы сунушу болуп атат, 15 эле кылалы деп. Ага деле макулбуз, бирок келе элек, по-моему, бизге келди. Жогорку кеңештен мына эми келет, 20га түшөгү 15ке түшөгү бекитип берем, мыйзам менен кабыл алынат. Мен кол коюп туруп, андан кийин кайрадан баягы ушундай аксакалдарга, эмгеги сиңгендерге бере баштайбыз. Ошондо сиздин атаңызга сөзсүз беребиз. Бул эми 2-3 айдын ичинде боло турган нерсе. Siz orada esnaf koyunuz, yazıp koyunuz buna ki büt var. Bu kişiye bereli. Makul bereriz buna. Boldu mu? Daha işiniz var mı? Aytıyoruz anda. Анан сырткары ушул атамдын эмгегин эске алып, 2012-жылы Карамык айылынын жашоочуларынын кайрылуусу менен Ленин атындагы орто мектебинин жамааты, кесиптик конуштун чогулушунун токтому, Жекенди айылдык кеңешинин депутаттарынын токтому, Чоңолай райондук кеңешинин токтому, Atın verimi boyunca o kıskın aytıyoruz. Bol, bereli. Bereli. 42 yıl muğalim bolğan aksakalga bereli. Жергиликтүү бийлик. Аким уюштуруп, депутаттар менен сүйлөшүп, атын берип коёбуз. Атырабыз. Üçüncü mikrofon. Болду, разсызбы? Урматтуу ажобуз, биздин тоолору бийик, абасы таза, суусу тунук, эли ыйманга, адеп ахлакка бай, Чоңлай жергебизге куш келдиңиздер, урматтуу азиз меймандар. Мен негизинен ушул Чоңлайдын кызымын, Кожоева Идан Абдыразаковнамын, 35 жыл иштеген ардагер мугалиммин, азыр пенсиядамын. Менин айтайын дегеним, Кыргызстан ошол Чоңлайдан башталат, урматтуу ажобуз. Туура. Пенсияда дагы жөн жата бергим келген жок. Себеби биздин Чоңлай району 6 ай кыш болот, бардык өсүмдүк өспөйт. Негизги элдин эл мал чарбачылыгы менен, анан дыйканчылык менен жашашат. Иш орундары аз, мектеп менен эле акимияттын мекемелер болбосо калган элге иш орундары жок. Ошол үчүн мен мындай бир актуалдуу комплексный проектим бар эле, муну 5 жылдан бери сизге жеткизе албай жүрөм. Баягында президенттикке койгонуңузда алайда жолугушууда мен Чоңлайга майда барам дедиңиз, мен ошондон бери сизди күтүп жүргөнмүн. Баары бир келдиңиз, сизге абдан чоң ыраазычылык, рахмат. Эми ушул проект боюнча айтып кетейин. Биздин Чоңлайдын жаштары ушул картошка көтөрүп жатып, баардыгы эле белинен кеткен, бели оорушат. Эми ушул заманыбыз өзгөрүп атканда, заманбап иш орундарды курсак деген жакшы ой, бизге тилегим бар. Бул проекттен мен Алтын Мазар тоосуна туристтик база ачканмын 17-жылы. Отчеттору берилип, налогун төлөп жүрөм. Ошол Алтын Мазар тоосуна келген алтындара суусуга малый Эжеге кыскараак айтыңыз, башкенде. Кыска айтканда жеткиликтүү болбой жатат. Тыюу салбай туруп тургула. Кирмелеп малы берип кетилген эч нерсе. Ошол Мал эгеси салганга жардам сурап атасызбы? Мал эгеси салганга бул проекттин мен грантка жазганмын, бирок
бийлик тараптан такыр колдоо боло элек. Канча мегаваттык жери болот ошо мал кез? 2 мегаваттык. Анан эң негизгиси мындай, Садыр Нуркожоевич. Ал жерге мал эгес турсак 32 километр Чоңай айыл өкмөтү менен Кашкар суу айыл өкмөтүндө 9000 гектар жер суу ичет, 32 километр жерге канал курулат. Ошол менин осомо 100 гектар жерге плантация кылалы деген оюм бар. Карагат, Чоңайга башка өсүмдүк өспөйт. Карагат, жанагы тикени жок чыккан агачты өстүрсөк, жанагы упаковочный цехтер курулса эл иш менен камсыз болот деген жакшы тилегиме жардам бериңиз деп сурайм. Макул, муну биз изилдеп көрөлү. Экинчи маселе, менин атам ошол Чоңалайдын ардагер аксакалы болгон, Чоңалайдын кышташын курган киши. Мына эмчеси азыркы Кабык айылын курган. Ушул Чоңалай районун район кылыш үчүн Акаевга 5-6 аксакал менен барып район кылып келген аксакал. Азыр ушул Кабык айылы 50 жыл болуптур. Кабыкта төрөлгөн бала 50-гө кирди. Быйыл ушул Кабык айылынын 50 жылдык юбилейини мына өкмөт аким отурат өткөзүп берсе, ошол Кабык айылында суу проблемасын чечип берсе. Анан ошол жерде алтын завод бар, Кайде, Кабыкта. Ушул алтындын пайдасын акимдер эле көрбөсө, карапайым эл көргөн жок, районда көргөн жок. Бул сөзүңүзгө мен кошулбайм, элге дароо эле айтып коеюн. Бул жерде мурда ошондой болушу мүмкүн эле 20-жылга чейин. 21 жылдан баштап биз бардык алтын кендерди, көмүр, темир, жанагындай баалуу металларды, редкоземельный металл деп коебуз, баалуу металларды, критический металларды. Биз өкмөт көзөмөлгө алганбыз. Булар баягы рудан алып чыгып кетет, тияктан иштеп, переработка кылып, анан келип кайра келип отчетун берет, налогун төлөйт. Ошондо рудада, мисалы 6 грамм алтын болсо, булар баягы комиссияга жана лабораторияга тыйын берип коюп, 2 грамм бар, 3 грамм бар деп алып чыгып кетип жүрүшкөн. Азыр андай эмес. Азыр өкмөттүк лаборатория иштейт. 3 болсо 3, 6 болсо 6, 8 болсо 8 грамм түзүп кетет. Ошондон салык түшөт. Ал салык республикалык бюджетке түшүп атат. Мына бюджеттин, республикалык бюджеттин биздин толуп атканы, мына анда салымы бар. Анын менен жолдор жасалып атат. Мына мектептерди сурап атасыңар, суу чыгарып бер деп атасыңар. Ушул иштин баары ошондон жасалып атат. Жергиликтүү акимдердин, губернаторлордун же айыл өкмөттүн тиешеси жок аяга. Республикалык деңгээлде көзөмөл бар жерде. Болду, жазып алдым мен. Муну эсепке алайын. Кабык айылына жакшы иш жасап беребиз деп. Жакшы иш жасап беребиз. Рахмат, 4-cü mikrofon. Assalamu alaikum. Садыр Нуркожоевич, күштерсіз Чоңай айылынан. Мен Идрисов Жеңісбек Кемалатович, Карабұқ айылынан болам. Мен айтайын деген бір еле мәселем бар Садыр Нуркожоевич. Az өзіңізді көрдіңіз, өзіңіз айтып өттіңіз. Бізде негізінен мал шаруасы мен диқаншылық. Диқаншылығымызда мына айдың етегінен бастап картоп кетеміз, 2-3 айда картошка шөпімізді жинаймыз. Асылы негізі 12 ай мал менеміз да біз. Біздегі проблемамыз да бізде район бойынша 3 айлық өтте 3 ветайсыз бар, 15 ветсегіз бар. 3 айлық өтте 3 ветайсыз жетіспейді екен. Ал көп болғандықтан әртүрлі орындар қаптап, биыл мына яшыл орынлары өте малда орындар көп болып кетіп, ел өз басынша әркім өзінше дәрілеп туш келгенде. Балалар бір жерде тұруқты емес. Қайсақтыққа барсан әр жерде әртүрлі балалар бар. Ошол үчүн биз сизден суранабыз, жалпы элдин атынан ошо 15 вет әдіс бар екен, өздөрү чейин кеткенге. Олар бир барбайт экен айтсаң десең, жер контролго албайт экен, ушуларды мамлекеттик бюджеттен каржылап, эмгек алып берсеңиз, алынса биз контролдойбуз деген. Түшүнүктүү. Бул боюнча өкмөттө сөз болгон, мына министр айтып бериңизчи. Ветеринарларды кандай кылып атабыз, кантип көбөйтүп атабыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу чогулчулар. Негизи бул маселе бар. Бир эле Чоңалайда эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ветеринарлар жетишсиз, ошо жеке ветеринарларды мамлекеттик алуу боюнча долбоор иштеп чыгып атабыз. Жакын арада мамлекеттик кызматкер катары иштеп кызмат көрсөтө баштайт. Ошондо бүт жерлерде маселе чечилет деп ойлойбуз. Рахмат, 1-ci mikrofon. Саламатсыздарбы?
Şerefsiz hurmatlı prezident, men Kayralı'nın sevi, men Kışkası aylı turgunu, Karabekova Feruza'nın. Menin janımda turgan kız, bu kaynatamdın 2-nji ayalımın kızı. Kızım maga kelgeniге 1 yıl boldu. Bирок kızı uşul jaşka, 9 jaşka çıkkanga çeyin emesi jok, kölüğü jok. Kaynatam menin bunun apası Nurgapçı bolgon. Kırgızстанга келген, бирок эч жерге чөкпө турган эмес. Кайнатамдын документи болгон эмес. Экөөнүн ортосунда ЗАГС болбогондуктан аялынын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен аял үйдө төрөлгөн экен. Бизге 2025-жылдын апрелдин 19-унда алып келип берди кызды. Ал учурда кайнатам дүйнөдөн өткөн болчу. 2 айдан кийин апасы да өтүп кетти дагы. Ушул күнгө чейин кыз көлүк ала албайт азыр. Канча жашта бердиңиз? Кыз 2017-жылы. 2017-жылда 9-га чыкты. Ооба, 9-га чыкты. Так, sizge tapşırma yazasız hazır. Bir cumanın içinde mitrikasını verildi. Как етейсіз мыйзам бар, кайрылман мыйзам бар. Этникалык кыргыздар дүйнө жүзүнөн Кыргызстанга келгенде көк паспорт алат, этникалык кыргыз деген бар, кайрылман кыргыз деген. Bir жылдан кийин анан паспорт беребиз, туурабы мыйзам боюнча. Бул кызды дагы ошо тиги багып алган эжеси аркылуу тактап туруп, мындай кайрылман кыз катары кылып туруп митриканы берген, анан кийин паспорт бересиз. Жаш жеткенде паспорт бересиз. Түшүнүктүү, документтерди толук түшүндүр. Bir жагы Кыргызстанда паспорту жок жаран болбош керек. Түшүнүңүздөр, биз муну 2021-жылы келгенинде эле Сары Моголдо жашагандардын бардыгына паспорт берип кеткен болчу. ID карт берип кеткен. Мына бирөө бар экен да, дагы берилбей калган. Бериле. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нургожоевич. Мен Кашкасы айыл өкмөтүнө караштуу Каракабак айылынын тургунунун аты Мурзакан Файзылда. Биздин Каракабак айылы эң алгачкы уюштурулган айыл 1936-жылы климаттык шарты оор, деңиз деңгээлинен 2900 метр бийикте жайгашкан. Бизде арпа, буğday, картошка өнбөйт, пышпайт бизде. Ошол жерде айылдын жашоочулары мал чарбачылыгы менен жашап күн кечирүүдө. Биздин айыл алгачкы уюштурганда ошол жерден алай тукумда жүндү парода чыккан Ильяс Мамтуш Ботбаевдин эмесинен. Одан кийинки жылы Батыр Алы Сыдыков ошол жерде окуп жүргүзүп, биздин айыл ушул райондон кийинки уюштурган айылда эң түпкүлүктүү айылдардын бири. Азыркы 2 жылда биздин айылда өтө кооптуу, ол эл мындай стресске түшүп калды. Кыргыз көмүр ишканасы 2 жылдан бери келип 1610 гектар жерге айылда элдин үлүшү жайгашкан жерден чалындоо иштерин жүрүп көмүр казабыз атат. Эл буга карманчы, карышы. Биздин ошондой айылга өтө жакын жайгашкандыктан экология чоң таасирин тийгизет. Айылдын элдин жашоосуна да турмуш тиричилигине оорчулук болуп атат. Шулардын лицензиясын алып берүүңүздү биз сизден суранып кетебиз. Батыр Алы Сыдыков губернатор болуп келгенде биздин Каракабак айылга мектепти ачпа дегенде айтууга туура келип калды. Мектеп салып берген. Азыр мектебибиз авариялык учурда турат. Үстүнө чыксаң шак салып койгон, баягы үстүнө келген тактаны ошол убактагы шоңдор бүт алып кеткен да үстүнө шак салып, астына фанерлеп койгон. Туура куюлуп турат. Мына районубуз, биздин райондо 17-18 айыл болгон болсо, бардык айылдарда спорт залдар жетиштүү. Биздин айылда спорт зал жок. Bir elдин ашар жолу менен бүтүргөн bir маданият үйүбүз бар эди. Буну дагы Абыкей аким болуп келгенден буздуруп башка куруп бергенде ошол жерде турулбай эле калып кетти маданият үйүбүз. Күн кечкирди, айылдын балдары башка кыштактарга кетет, тоо ойногон. Олар баргандан 12-1ден кийин очерет тиет экен, таңгамага келет тоо ойноо. Биздин айыл тоо ойногону боюнча азыр акыркы суроого кайтып коеюн, андан кийин жооп бересиң сен. Ар бир айылга Кыргызстан боюнча жана кичи футбол аянтчасын салып келатабыз. Жарык менен, түнкү жарыгы менен. Кечинде мал тейлеп келгенден кийин анан барып туруп ойногудай кылып шарт түзүп келатабыз. Азыр Баткенде келатат. Баткенде 15 айында баштады. Север жакты бүттүк. Көл, Чүй, Талас, Нарын. Нарын да бүт элек. Нарын менен Талас. Анан ушул чоң алайдан таятыгел акыркы айындан башталат. Азыр эле ошо айылдан да айттым, жана чек арачыларга да өзүнчө кылып салып бергиле деп. Карамак чек ара заставасына деп. Сиздердин айылга дагы жетет ал. Андай проблема болбойт. Өзүңүздөр башка айылга барбай, өзүңүздөрдүн айылыңарда кечкисин малды тейлеп болгондон кийин светти күйгүзүп алып ойной берет. Ар бир айылга жеткизебиз. Кыргызстанда бир дагы айыл калбайт, кичи футболдук аянтчасы жок.
Janagı. Tak berki masalesi boyunca Nurdan aytıp koyun. Мектеп боюнча 50 жылга титулга карап атабыз, 50 жыл курулуш иштерин баштайбыз. 2 yıldan beri büyük fırlat деген mesele көтөрүлдү да o. Жок, Bugünkü de ötkü. Bizler 2 yıldan beri bundan kelip atабыз. негизи проектini биз дайындап койгонбуз, проектибиз бар. Азыркы учурда акча каражатына байланыштуу 50 жылы курулуш иштерин баштайбыз. Экология. Жаратылыш ресурстар экология жана техникалык көзөмөл кызматынын министринин орун басары. Карабалак айылы боюнча, месторождение боюнча бул Кыргыз көмүр акчакчылык колуна берилген 1610 гектар болчу. Андан кийин 167 гектар кыскартылган, 1410 гектар калган. Бул геологиялык чалымдоо кызматына берилген. Бүгүнкү күндө бардык документтери алынган болчу. Ошол бойдон жергиликтүү калктын уруксаты жок, ошол боюнча азыр иштелбей турат. Turizm tarmağının önüktürü boyunca bizim Çoğulay'da közge basar leylik çokusu var. Dünyada gelen alpinistler o yerge gelir. Alpinistler gelir, ana turistler gelir. Bu yerde 9-10 firma jaygaşkan. Bardığını sayda taşlak yerde jaygaşıp oturan. Bundan dışarı Sayız'ın uağında Babur Okulusu'nda kurulgan Sayız'ın lageri var. Bu lager 91 hektar yerde yeğilip durar. Cahittin esevinde. Bunu Beklet koşoy, boşol vakta mençikleştirin o ağzı. Ağzına çayın şu bizim memleketimiz. Çok hep koyun, boldu sıraldı. Bu boyunca 2 jerge azırıyla jogorу jakta genişlik gördük. Birösü şu 91 hektar jer boyunca kayra kaytarılıp, anan hükümetin balansını ötüp rayonga berilip, bu jerge 40 milyon so'm suradılar. 40 milyon so'm suraştı. Janagınday afreyinlerdi koyup, гостиница салып, анан альпинисттерди ошо жерге жаткызуу, тозуу боюнча туристтерди. Экинчи жер кайсында? Кашкар суу айылындагы муниципалдык мейманкана. Туристтер үчүн. Жана экинчиси 50 миллион сураганына. Мейманкана. Кашкар суу айылында бул Кашкар суу айылында дагы бир жер бар экен. Канча гектар дедиңер? 91 гектар жер жана соттун чечими боюнча. Экинчи жер. Мейманкана боюнча 6 сотук Кашкар суу айылында жер бөлүп берген мейманкана үчүн. 6 сотук жер, анан берки ошо 91 сотук гектар боюнча. Кыскасы эки жерге мен бирөөнө 40 миллион, бирөөнө 50 миллион эртеңгүсү күнү бере турган болдум. Курулуштар башталат. Быйыл күзгө чейин бүтөсүнөрбүз, бүтөсүнөрбүз. Аким мага ат жазып бара турган болду. Мен эртеңгүсү күнү барып бөлүп берем 90 миллионду. 40 миллион bir жерге 50 миллион экинчи жер. Жок.